Баткенде сел жана суу ташкындарынын алдын алуу боюнча кеңешме өттү. Бүгүн 27 мартта президенттин Баткендеги өкүлү Айбек Шаменов сел жана суу ташкындарынын алдын алуу, жарандардын коопсуздугун сактоо боюнча жыйын өткөрүп, аткарылып жаткан иштер боюнча маалымат алды. Бул боюнча облустук бийликтин басма сөз катчысы кабарлады. Маалыматка ылайык, жыйында облус аймагындагы сел жүрүүчү сайлардын ичин тазалоо, селдин нугун түздөө, жээктерин бекемдөө жумуштары аткарылууда. Облус башчысы тийиштүү кызматтарга кооптуу аймактардан жарандарды көчүрүү иштерин жүргүзүү, атайын комиссия түзүү менен дарыялардын жана сайлардын жээктерине курулуш жана бак тиккен жарандар менен иш алып баруу, суугат арыктары жана каналдарды тазалоо иштерин күчөтүү тапшырмасын койду. Баткен облусунда азыркы этапта сел, жер көчкү жана таш кулоо кооптуулугу бар участкаларда 305 үй бүлө жашап келет.